Өтө ырайымдуу жана мээримдүү Алланын ысмы менен баштайбыз. Ассалому алейкум, урматтуу бир туугандар. Ыймандуу жар издөө кызматыбызды кылып келүүдөбүз. Ыйман деген сөздү коюп алганымдын бир себеби Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламды айтканда, үй бүлө курууда дейт да, ыйманына карап тандагыла дейт, ошо кызды же болбосо келиндерди, ушундай да. Эми ушул сөз деле айымдарга дагы тиешелүү да, ыйманына жараша карап күйөө тандоо керек да. Ыйман башкы милдет, башкы максат, башкы парыз болот да. Ыйманды баардык жакшы сыпаттар ээрчип жүрөт, жана бир тууган болот да. Ыйман менен уят бир тууган болот. Адамгерчилик, мисалы үчүн ыймандын 70тен ашык же болбосо 70 шагы бар экенин айтылган китептерде. Ошол 70 шаг болот да, Кудай буйрса, эгер ыйман боло турган болсо, берешендик болот, жоомарттык болот, кичпейилдүүлүк болот, сабырдуулук болот жана башка да. Ошого жараша бололу, ыйманга жараша мамиле кылалы туугандар. Ыймандын белгиси эмне? Ыйман ибадат болот да. Ошо намаз болуш керек да, урматтуу мырзалар. Мырзаларга тиешелүү да, бир шарт койдук. Сиздерде 5 убакыт намаз болуш керек. Бизге чалам, биз менен байланыша болом, ошол айымдар менен таанышам деген мырзалар. Сиздер 5 убакыт намазыңыздарды тургузуңуздар жана ошол 5 убакыт намаз окуган күнүңүздөр 40 күндөн ашкан болуш керек. Жана даават болуш керек. Ушу 3 шарт бар. Башында эле койгонбуз мунучу. Биринчи, Максат Бейшев YouTube каналга подписка болушуңар керек. Экинчиси, сиздердин жашооңуздарда 5 маал намаз болуш керек. Үчүнчүсү, даават болуш керек да. Даават өзүбүз үчүн дагы даават да, эл үчүн дагы даават. Бирөөгө айтканың сөзүң өзүң айтканың да. Анткени бирөөлөргө даават айтыш менен өзүбүзгө ыйман келет, өзүбүзгө илим алууга болгон мындай пикир ойгонот, пикирленебиз да. Адамга болгон мамиле жакшырат. Ошон үчүн дааватта жүргөн болсоңуздар, же болбосо жаңы эле дааваттан келип аткан болсоңуздар, бараткан болсоңуздар, баардыгыңыздарга ийгилик. Сиздер үчүн эшик ачык. Сиздер кайрылыңыздар. Ал эми биз берүүбүздү улайбыз. Бишкек шаарында жашап жана иштеп жаткан 55 жаштагы айым өзүнө ыймандуу жар издейт. Эженин бою 165, салмагы 75 килограмм. Өзү Бишкекте бала бакчада иштейт, Бишкек шаарында. Ошого жараша өзү Бишкекте жашагандыктан алыс барбай эле ушу Бишкек шаарында жашаган мырзалар менен гана таанышат. Өзүнүн үйү бар, балким. Баардык областтын мырзалары кайрылсаңыздар болот. Болгону сиз Бишкек шаарында жашаймын же болбосо ушул жактын тургуну болушуңуздар керек да. Өзүнө ишенген, билимдүү, илимдүү мырзалар менен таанышкысы келет экен. Жаш курагы бул эже өзүнөн 5 жаш кичүү болсо дагы алар менен тааныша алам деп мурда эле айтканда, ошондо 50 жаштан баштап 60 жашка чейинки мырзалар, байкелер кайрылсаңыздар болот. Жерлигиңер маанилүү эмес, болгону сиздер Бишкек шаарынын тургуну же болбосо ушул жакта убактылуу жашап жаткан болсоңуздар, квартирада турган болсоңуздар дагы сиздер менен сүйлөшүп көрөт. Эң эле жөнөкөй да, көп деле талаптар жок. Сиздер бияка анкетаңыздарды жөнөтүңүздөр, сүрөтүңүздөрдү жөнөтүңүздөр. Анкета болгондо сиздердин аты жөнүңүздөр, жашыңыздар, жашаган жериңиз, иштеген кызматыңар болуш керек сөзсүз түрдө. Анткени үй бүлөнү багыш, кийим кече, тамак аш менен, таракча менен камсыз кылууда иш керек болот да, сөзсүз түрдө мырзага. Аял киши иштебесе деле, үйдө отурса деле болот. Эми күйөөсүнүн ыраазылыгы менен иштесе болот деген аалымдардын фатвалары бар. Ошондой туугандар. Андан кийинки айым 45 жашта эже. Өзү Бишкек шаарынын тургуну, өзүнө ыймандуу жар издейт. Эженин мүнөзү шайыр, жөнөкөй. Ошого жараша шайыр жана жөнөкөй мырзалар менен, илимдүү, билимдүү, иштеген жумушу бар мырзалар менен таанышууну каалайт. Эже сиздер менен таанышып көрүү үчүн биринчи айтылгандай эле сиздердин фотоңуздарды карап көрөт, анкетаңыздарды окуп көрөт. Баардыгын жазып коюңуздар, SMS кылып. Боюңуздарды, салмагыңыздарды, иштеген жумушуңуздарды, мүнөзүңүздөрдү баардыгын жазыңыздар, туугандар. Бул никеге кыйдырып алыш керек да, туугандар. Никеге кыйдырып алсак, анан биз арымдан, зынадан сакталып калабыз. Биз зынадан сакталсак, ыйманыбыз сакталып калат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын бир хадиси бар. Адам зына кылып жатканда, анын ыйманы адамдан бөлүнүп турат дейт да. Булут сымал болуп
асылып турат деген. Бул өтө кооптуу да. Ошол маалда ажал келип калса, тообо кыла электе, кайра ыйман келтире электе Аллах Таала сактасын, жаныбызды алып кете турган болсо, Аллах Тааланын азабына туш болуп калышыбыз мүмкүн. Андыктан туугандар шашылалы, аракет кылалы, аракетке жараша берекет. Чындап үй бүлө кура турган мырзалар жазыңыздар. Чындап бүгүн эртең, бир айдан кийин үйлөнөм деген мырзалар, байкелер жазыңыздар. Биздин байланыш номерибиз 0708 04 05 00. Жана ушул видеону башкаларга WhatsApp группаларыңыздар болсо, урматтуу Ош областынын мырзалары жана айымдары, сиздерге өзгөчө кайрылуу. Анткени сиздер жана Жалал Абадтык туугандар, сиздер эң активдүү биздин кат алуучумуздар. Сиздерге чоң рахмат. Ошону мындан ары да бөлүшөлү. Ушул канал эл үчүн иштейт, кызмат кылмакчы. Ошого сиздердин күчүңүздөр зор. Анткени канал эмнеси менен өзүнүн катталуучулары менен гана барктуу боло алат. Катталуучу ал эл, сиздер жана биз. Ошон үчүн сиздерде WhatsApp группалар бар да, реклама, соода сатык, жарнама, мисалы үчүн биздин айылда, чайык айылында жумгал жарнама деген бар. Ошондой группаларга ушул видеолор чыккан сайын, эгер админден уруксат сурап, ушундай жөнөтүп коеюнбу, таанышуу группасы бар экен, YouTube каналы бар экен деп, сиздер поделиться кылып бөлүшүп коюңуздар. Кошуналарыңыздар, айлана чөйрөдө келин-кесектер, кыздар бойдок жүргөн болсо, аларга бөлүшүңүздөр. Телефон менен эмес, эми бетме-бет айтып койгон жакшыраак болот да. Анткени ошондой дагы инсандар абдан көп. Биз бирөө сурайбыз да, чалгандачы, сиз номерди каяктан алдыңыз эле десем, айтып калышат да, бизге сиздин номериңизди бирөөлөр берди эле, алар ушундай YouTube'дан көрүптүр, же болбосо TikTok'тон көрүптү деп бизге кайрылышат. Максат Бейшеев YouTube каналы сиздер менен. Сиздерди терең урматтоо менен биз Максат Бейшеев. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.